Здравствуйте. Вавилова. Верно. Так, биринчи заказ 20 минутта 3133 рубль. Тариф элит менен. Аркасынан эле заказ берген, ушул пассажир эркек экен. Мояка жетериме 10 минут бар болчу, 5 километр. Ошондо эле заказ түшкөн по цепичке. До сих пор күтүп атат. Ат мени кылбай. Ушундай болсо гана. Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Бүгүн сменамдын 9-күнүн баштадым, 9-сменамды. Саат 2-де баштадым, азыр 2-ден 48 минут өттү. Болбосо үйдөн саат 11-де чыккам. Барып, машинаны мойка кылып, чачты чаптырып, зарядкага бир аз зарядтап алып, биратоло чыгайын. Орто жолдон жумушту бузбай деп зарядкага туруп, ошентип отуруп, уже 3 саат убакыт өтүп кетиптир. Жумушту баштадык достор. Бул каяка барат экен? Немени гибкиди иштетип жүргөн болчумун. Бүгүн өчүрүп салдым. Анын ордуна неме кылса болот экен? Мой районду бүт баарын тандап койдум. 1% комиссия өткөнсүң, заказда жакшыраак түшөт дегендей имиштер бар да. Ошол. Парк. Мурун билесиңер, паркка кошулуу оңой болчу да. Яндекстин офисине барбай эле, эч кандай трудовой договору жок эле иштеп жүрөрчү элем го. Ошондой парк издеп аткан болсоңуздар, мен силерге келечек таксопаркын сунуштап кетем. Трудовой договор албай эле кошулсаңар болот, 4% комиссия менен. Самозанятый болбой эле кошулсаңар болот, 3% комиссия менен. Парковый самозанятый болуп кошулсаңар да болот, 1% комиссия менен. Жана ошондой эле трудовой договор алып кошулсаңар болот, 3% күнүнө 300 рубльдан 2% парктын комиссиясы менен. Эгер ушул паркта иштегендерге күнүгө электронный путевой лист берилет, бекер ар дайым. Жана ошондой эле экранда көрүп турган номерлерге чалып, дагы да толук маалымат алып кошулуп иштесеңиздер болот достор. Бул каяка барат болду экен эми? Бул да тариф элит менен. Пока примерди вообще иштетпей элемин. Мо аккаунтту надо раскачать, аккаунтту элит тарифке көндүрүп, анан мо күндү вообще пропускать этпей иштеш керек болуп атат, чтоб күндү пропускать этпей иштесең, заказ кадимкидей жакшы берет да. 1-2 күн пропустил, вообще линия чыкпай, все уже токтоп калат. Ошого кичине көндүрүш керек болуп атат. А так жумуш зарядкага барып, дагы бир 2 зикир келип калды орустар. Алар менен общение кылып туруп калсам, күнүгө 30 миңден өйдө иштейт экен. Бир эле тариф менен дейт, приоритети деле меникиндей, рейтинги меникинен слабый. Бирок алар күнүгө иштейт экен, күнүгө вообще бир да күн пропускать этпей иштейт. Ошол достор, биз дагы эми аракет кылабыз. Кеттик. Здравствуйте. Здравствуйте. Кутузовский проспект. Ну, такие вот рестораны, знаешь, там возле Украины, под Украиной, там, да? Да. Ага, все, да, туда. Ой, а знаешь, что сделаем? Так, давай-ка я быстро рассчитаюсь. Я вот тут выйду и по лестнице чуть прогуляюсь. Что-то. У лестницы где-то. Да, вот здесь вот, прямо возле лестницы. Так, а сколько с меня? У вас 2458. А вот возьми от меня отсюда. Сейчас, секунду. А, не спеши. Вот. Башка взрывается. Простите, у вас 500 не будет? Не надо мне 500, 2000, давай мы в расчете. Нормально? Да. Спасибо, Хорошего дня вам. Спасибо. До свидания. Жана заказ Украина гостиницага келди. Редисон. 2458 рубль. Наличка экен, 5000 рубль берет. Менде 500 рубльдиктер жок болчу да, майдачы. Анан получается 550 рубльдай чай калтырып кетти. Нормально. Приятно, да? 500 рубль болсо да, приятно. Эми бул жактан дальше заказ күтөбүз достор. Саат 15:20, 3:20 болду. Вперед садись, давай я садись. Нет, давай вперед. Давай. Ты же у нас Здравствуйте. Здравствуйте. Отодвинь себе, как тебе удобно. Или ты хочешь Садись сзади, уже, все, ладно. Хочешь сзади? Ты свои вот эти хитрые манипуляции, блин, государственного уровня включаешь, садись Почему давай. хитрый? Я тебе прямо сказал, я же тебе не намекал, брат. Ничего, я тебе говорю, иди, я же Так,
Новорижская застава, да? Да. Счастливая улица. Да. Сколько ехать? Блять, 42 минуты, ёпта. Да, это показывает. Да, конечно, блядь. Новая Ригага келип калдым. 4904 рубль. 25 километр. 40 минута. Завершаем. Бул жак нормальный район, эми ушул жактан заказ обратно бериш керек. Просто эми бул жерге туруп албай, кичине өйдөрөөк чыгыш керекпи, же ылдыйраак түшүш керекпи, же могу неме жака кирип кетейинби? Жуковка жака. Ал жакта деле бирок машина толтуруп алыш керек. Бүгүн бияка охота кылат да Жуковка жактаргачы, Рублевкага. Короче, ушундай пока что. С детьми заказывали? В смысле, нет? Ну, вот именно нет, а с детьми я не возьму. А что у вас, почему? Ну, потому что детское кресло и бустер нужно. Что нужно? Детское кресло, бустер Что такое бустер? для детей. Давайте взрослые только поедут. Это Заеду я сюда. Это взрослый? Стой. Я сюда заеду. Здравствуйте. Здравствуйте. Просто мы ехали точно так же, и поэтому, ну, как бы... Не, вы знаете, штраф такой здесь. Какой? 5000. Хорошо, давайте у нас поедет взрослый. Хорошо? Взрослый можно, да? Взрослый, давайте. Езжайте тогда. Это же взрослый? Это взрослый. Да. Это не ребенок. Где? Тут мама не знает туда, да. Да, вот так. Я Ну, вот делаю, это- да. Только должны пристегиваться оба. Да, пристегнуться, конечно, что вы так... Вот, а вот Гуля здесь сядет. Откройте ей, пожалуйста, дверь. И все. Давайте. Подожди, стой, подожди. Өзүңөр көргөндөй эле, өзүңөр байкагандай эле. Булар менен урушуп, талашып атып алып келдим. 2700 рубль наличными. Булар мага 5000 рубль берди. Төш чөнтөккө салабыз, төш чөнтөк. Толтурабыз. Билесиңер, мени мурунтан көрүп жүргөндөр менин төш чөнтөгүмдө 5 минуттер сонун кирет төш чөнтөккөчү. Неме болду? Менде бар да негизи детский кресло менен бустерчи. Анан барганда баягы наглость булар типа келип эле отура калганда ошого менин жиним келип кетти да, жок деп, ошого туруп алдым, жок депчи. Принципиально. Анан кийин билдик, жолдон сүйлөшүп келет, жакшы сүйлөшүп кеттик. То, что казактар экен. Мен башында казактар экенин билген жокмун да. Башкалар экен деп ойлогом. Көрсө казактар экен. Мен башында эле казак экен, келип эле бауырым десе, жөн эле койт баарын тең эле баткырып алып кетип калмакмын. 4 баласын аркасына жүктөп туруп эле кеттик депчи. Айткан жок да. Но все равно кийинкиге да сүйлөшүп койдук. Эми мындан кийин монтип ызычуу болбой, чалгыла, келем алып кетем. Дагы бир зикир бар. Экөөбүз келип экөө ташыйбыз депчи. Ошентип сүйлөштүк, макулдаштык. Все, ошол достор. Здравствуйте. Вечер. Здравствуйте. Охотный ряд. Да. Каратыш 7 минута, охотный рядка 1799 рубль. Bir жарым 2 километр ушундай эле. Центрдабыз. Араң 8-чи заказ болду окшойт. 8-чи эмес, даже кечүүкүдөн канча 3 заказ бар болчу да. 6-чы заказ ушундай эле болду. Жана Ригага барбадым беле, Рублевка жака кирсем деп атпадым беле. Ошол жака кирип, ошол жакта 3 сааттан ашык убактым кетти да. Вообще заказ бербей койду да. Ошол жакта мен да күтүп догурундум. Эчтеке заказ бербей койду. Анан ошо менен убакыттын баары өлдү да, келе бердик пустой. Центрга эле келип, эми чекти далай иштеп коймок экен. Савинская набережная беле. 2552 рубль. 18 минута.
Пятница, суббота ушул үчүн иштейм келбейт да такырчы. Айрыкча кечкисинчи зычууле болуп кетет. Мас, анан монтип 4-өө 5-өө чыгып алат да. Булар менен ызылдашып, спорт этишип, кече эле айтып кеткем отургандан көрө. Эй деп унчукпай эле. Сал болуп келесиң. Короче, saat 22:17 болуптур уже. Saat 10:17 өттү. Неме болуп? Паника болуп атат окшойт, элдер өзүнөн өзү эле, вроде бензин деле кымбаттаган жок деп атышат го. Мен уже канчадан бери бензин куйбай, заправкага барбай, көп чувствовать этпей атам да. А так бүт эле заправкалар очередь го. Күнү барсаң күнү, түнү барсаң түнү делечи азыр өтүп баратканда бүт эле заправкалардан көрүп атам. Очередь. Машиналар тизилип туруп калып атат го. Кандай болуп атат ошол жөнүндө жаза кеткилечи. Взять вперед. Турецкие музыки. Здравствуйте. Салам. Алейкум ассалам. Давай. Я сразу предупреждаю, мы пьяные. Не глиняная, да? Не глиняные. Да. Пятница, суббота редко бывает трезво. Даже. Мы уже привыкли. Но мы интеллигентно пьяные. Мы хулиганить не будем. Можно? Не глиняная. 1847 рубль. Биздин туугандар экен. Түрк, өзбек, дагы бирөөсүн билбейм. Добрый вечер. Здравствуйте. Ой, скажите, пожалуйста, а как у вас вот тут вот ножки опустить? Тут вот кто-то, видимо, поднимал себе. Оставили. Сейчас, секунду, я отпущу. Благодарю. Здравствуйте. А, вот, видимо. Да, все, нашла. Ага. Так, мы с вами едем Ленинградский вокзал. Ленинградский вокзал, все верно. Ленинградский вокзал 1799 рубль. 20 канча минут болуп кетти билейин. 7-8 минутта эле келгенбиз. Могу Ленинградканын кире бериш жагы вообще туруп калыптыр, пробка. Машиналар тиянан тыгылып атат, биянан тыгылып атат. Эптеп, септеп кирип келдим. Булар дагы эч шашылбайт экен. До конца отуруштук, а так мындай жерден түшүп кетишти эле го. Дальше мы сами деп чуркап алмайдымчы. Булар отурду, до конца келдик. Там одно впереди место. А? Одно впереди место. Да? Здравствуйте. Ой. Здравствуйте. 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 Мы с вами едем Римского-Корсакова, да? Да. Это Отрадное, да? Да. Отрадное метро Римского-Корсакова. 3092 рубль. Бул райондо, бул көчөлөрдө жаштык өтүп кетти го. Отрадныйда канча жыл жашадым. Көп жүрдүм. Канча квартирада жашадым. 2015, 16, 17, 18 ошол жылдар ушул жакта эле жүрчүмүн. Saat 12:14 болду. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Поклонная. Да, все верно. Так, достор. Ким не кроет? Что, что-то забыли? Да. Сейчас. Спасибо большое. Вам спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. Доброй ночи вам. Майда, достор. Не болуп кетти бул жагы. Заказы безналичный да. Тияктан эмеле түшүрүп, коштошуп, кыйкырып атканын угуп калып. 5000 чай таштап кетти го. За что? Эмнеге? Кайра келип еще айтсаңар, кайра келип. Базар жок, төш чөнтөк. Бүгүн төш чөнтөккө байкадыңар, 3-5000дик кирип атат. 5000дик таза эмес, бирок базар жок бул жагы.
2654 рубль поклонная 22 минута. Бул жагы окшошуп кетти окшойт, таң калыштуу. Кеткен кайра келип атайын берди. Эмне ойлонуп кеттиби кетип баратып. Да. Саат 1:37 болду. Эми бул 5000 алгандан кийин үйгө кете беребиз го дейм. Же дагы центр жака бир түшүп көрөйүн. Уйку ачылып, настроение ачылып кетти го. Да, 1-2 заказ кылайын анда, Жанан аркасынан эле сразу эле ошол эле жерден берип калды, поклоннаядан. Удальцовага 2280 рубль. 14 минута. Удачный, нормальный заказ болуп кетти. Саат ровно 2 болду. Эгер ушу менен жумушту бүтүрө турган болсом, Кудайга шүгүр эле болду бул жагы. Чай пайларды кошкондочу. Бирок деген сөз бар да. Саат 2 эле болуптур. Дагы 1 саатта иштесем деле болот. Пока бодрыймын. Кичине 1 сааттай жүрө турайын, Достор, үйгө келип калдым уже. Жумушту бүтүрөйүн, ушул жагына Кудайга шүгүр дейин дедим. Ровно 12 саат линияда жүрүптүрмүн. 2де чыккам, 2де бүтүрдүм. 2:26 болуптур азыр. Анан силерге бир отчет берип коеюн, бүгүнкү доход кандай болду. 12ден кийин 2 заказ 3237 рубль. 12ге чейин 12 заказ дейт, кечөкүдөн 3 заказ бар болчу, 9 заказ кылыптырмын, получается. 21212, ага 3200 кошсок 24500, 4500 алып салайын, кечөкүнүкү бар болчу, 4700 рубль бар болчу. Ошо мен 20000 болуп атабы ровно. 20000. Анан чай, бүгүн чай 8000 чай болуптур. Получается, жана 5000, казактардан 2300, 7300, ага чейин 500 бир балекет, жана дагы бирөө 5000 берип тыштап кетип атпады эле. Ошо мен 8000 деп коелчу. 28000 болуптур бүгүнкү доход ошондо. Жумуш ушундай болду достор, ровно 12 саатта. Дагы иштесем деле болмок, бирок эми ушул жана Кудайга шүгүрдө эле бүтүрөйүн деп чечтим. Общий доходту баягы бир жуманыкын же 10 күндүкүн чыгарып бер деп атасар, ошону кандай кылайын? 1 айдыкын кылып эле же могу зикирди тапшырып атканда эле канча күн эгер зикирди тапшырып калсам, канча күн иштедим, ошонукун чыгарып берейинби? Ошол жагына жаза кеткиле. Анан дальше ушу зикирди эле иштей берейин же бизнеске эле чыгайынбы? Ошол жөнүндө да сөз жаза кеткиле. BMW мынакей, байкуш BMW турат бул жерде, парковкада эле. Кандай кылайын? Ошол жөнүндө обязательно жаза кеткиле. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда достор. Аман эсен, сак саламат тургула. Кийинки видеодо эле эртең эле чыгат кайра. Ошол достор.